Добуш берүү тартиби кандай жүргүзүлөт? Добуш берүү эртең мененки 8ден кечки 8ге чейин уланат. Добуш берүү жашыруун болушу керек. Участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасы комиссиянын мүчөлөрүнүн жана байкоочулардын катышуусунда шайлоо бюллетендери жана шайлоочулардын тизмеси салынган мөр менен бекитилген сейфти ачат. Участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү идентификация боюнча жабдууну колдонуу менен шайлоочулардын биометрикалык жана персоналдык маалыматтарын аныкташат. Шайлоочунун идентификациясы аныкталбаган учурда добуш берүүгө киргизилбейт. Шайлоо бюллетендери иденттүүлүгүн ырастаган документин көрсөткөн, ошондой эле шайлоочулардын тизмесине кирген шайлоочуларга гана берилет. Ар бир шайлоочу өзү үчүн гана добуш бере алат. Шайлоочу туура катталгандыгын текшерет жана шайлоочулардын тизмесине кол коет. Шайлоо бюллетени шайлоочу тарабынан атайын жабдылган кабинада толтурулат. Добуш салуу үчүн үкөктөр эң жакынкы кабинадан 1,5 метр аралыкта болот. Бюллетенди толтурууда ката кеткен учурда жаңысын берүү өтүнүчү менен шайлоо бюллетенин берген адамга кайрылса болот. Толтурулган шайлоо бюллетендери мөр басылып бекитилген үкөктөргө салынат. Шайлоо бюллетенин добуш берүүчү бөлмөдөн сыртка алып чыгууга болбойт.